бардык врачтарыбыздын астында кагаздар кайкат ташталат, контакт кан менен контакт болгондор кайкат ташталат. Анан ошону дальше кайка барасыздар. Утилизация кандай болот? Мындай жүрүп атат. Эми бизде утилизация медицинских отходов биздин областта негизи эле бул чоң көйгөй болуп атыр. Частный клиникалардын бирөөсү да андай көйгөйдү чече элек. Себеби областной больница буга чейин жасагандарын баш тартты. Аларга штраф салгандан. Анан биз ошон үчүн өзүбүз жолдон чыгалы деп кагаз контакт болбогондорду вывоз твердых бытовых отходов деген келишим менен мэрия өзү алып кетет. Ал эми кан менен контакт болгон нерселерди өзүнүн автоклав сатып алдык. Быйыл өзүбүз аны автоклавировать этип, зыянсыздандырып, анан кийин ары өрттөп салып атабыз. Биз өзүбүз утилизация кылып атабыз да бүгүнкү күндө. Бул жекеменчик клиникалар Талаш шаарынын калкына тейлөө көрсөтүп аткандан кийин Талаш шаарынын элинин ден соолугуна коопсуздугун көзөмөлгө алуу Бизге мамлекеттен чечип бергилечи деп суранып турган эң башкы көйгөйүбүз бул утилизация медицинских отходов. Бизде действительно аны жасай турган организация жок Талас областында. Каяка барсак аны жасабай деп айтат. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен өзүбүз автоклавка зыянсыздандырып, өзүбүз өрттөөгө аргасыз болуп атабыз. Бирок негизи муну мамлекет чечиш керек эле. Дагы бир маселебиз радиационный контроль. Убагында онкологиядан бизге келип бир текшерип, деңгени зыяны жок деп туруп корутунду жазып берген. Бирок анын убактысы өтүп кетти. Негизи аны мыйзамдаштыруу үчүн алар дагы бир жол чакырып келиш керек, бирок өтө кымбат болгондуктан өзүбүз жалгыз чакырып келе албай жатабыз. Аны мамлекет тарабынан уюштуруп чакырып келип, биякта таласта болгон реген кабинеттерин баарын биз текшерип, ош кагаз жаңыртып берсе жакшы болот эле. Апрелге чейин. Тур эме? 22. Ооба. Өтүп кетет бир жыл. 20га берип, 19-жылы 20га берип. Азыркы биздин текшерүү учурунда эми мелочь недостатоктор чыгардык. Бул медосмотр боюнча бир адамдын медосмотру бир айга өтүп кетти боюнча айып пул салынат. Андан тышкары биз буга проверочный лист деп айтылат. На проверочный лист бизде мондай Бишкектен утвержденный келет. Бул боюнча биз түзүп, ушул боюнча жазылат. Бул акт катары эсептелинет. Буга все замечания жазылат. Аркасында бир экземпляр буларга калат, бирөөсү бизде. И контрольный проверка срок боюнча келебиз дагы эмне аткарылгандыгын, бардыгын ушул жерден көрөбүз. Эгерде аткарылбаса, бул өзүнчө айып пул катары предпринимательге салынат. Он как организатор должен со всеми этими контролировать над ними.